Я полюбила тебя в Америке деген китеп. Ами, сонун го. Ами Умар дадан тиш доктурбу? Күнөлөр көппү? Айткашат го. Күнөөңөрдү жууңар келсе көбүрөөк балык жегиле деп коюшат го. Сен мугалимдин баласысың да, кантип эле болсун ушундай деп, тентек кыласың, тентек кылсаң эле ошентип эле киришчү да. Сүйлөшө эле эми. Могуну алып кой эми тазалайбыз, жинайбыз деп мындай пара болобу силердин жумашыңарда? Барбы ошол нерсе? Ооба, предлагать этчи. Аябай эле. Бул суроо жооп бербей эле да. Ами эмнеге жооп бербейсиңиз? Эмнеси ачык сүйлөшөсүз? Ооба. Анан баягы өсүп келаткан ошол поколениянын мышлениесин алмаштырышыбыз керек деп ойлойм да мен. Ошого сиз менен биз пример болуп, себепкер болуп айтып турушубуз керек. Билгендей кесип туура таңдаш керек, анан жубайды туура таңдаш керек. Анткени кесип менен биз жанбаганбыз, жубай менен түбөлүк жашайбыз. Ошол кесип сиздики эмес экенин качан түшүндүңүз? Ызычуу көрөктөй сезилет магачы, же түштүк жак сизди жакшы көрбөйбү? Сот милдеттендиртип, аларды өзүңөр бузасыңар ээлерине, хозяиндерине. Же либо келип сиз мэрия өзүңүз бузуп кетесиз. Салам достор, аты-жөнүм Назира Бердигулова, биздин Дам программасына кош келипсиздер. Өзүңүздөр билгендей, дайыма сиздердин суранычыңыздарды аткарып келебиз. Анткени сиздердин комментарийиңиздер биз үчүн абдан маанилүү. Комментарийдин биринде бизге Назира эйим, ошол биздин азыркы бычакка сап кыйын жигиттердин бири Умар Дадановду тамак жасатыңызчы, эмне жасаганын билет экен деп бир айын бизге кат жөнөткөн. Ошол катты биз бүгүн суранычын аткарып, атайын Дам программасына Умар Дадановду чакырдык. Умар Даданов ашканада дегеле кандай экенин бүгүн чогуу биз баамдап көрөлү. Умар, саламатсызбы? Мен күркүрөгөн күздө сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Бизди көрүп жаткан мырза айымдар менен учурашып койсоңуз. Саламатсыздарбы? Назиридин YouTube каналын көрүүчүлөрү, кандайсыздар? Жакшы, бүгүн эмне кыласыз, Умар? Балык. Балык. Күнөөлөр көппү? Балык. Айткашат го, күнөөңөрдү жууңар келсе көбүрөөк балык жегиле деп коюшат го. Ошо айтат да, күнөөлөр көп болуп кетиптирби деп. Курулуу, алгач эле Умар, менин сизге берилүүчү суроом, ашканага кандайсыз? Кандай тамактар сизге жагат? Негизи мен өзүм такыр тамак жасай албайм мен. Ошо. Тамактарын жакканы болсо өзүбүздүн эле национальный кыргыз тамактар жагат. Ошондой эле. Бешбармак, манты. Мындай ылгабайт экенсиз да? Жок экен, бир. Ошондой. Бардык эле тамактарды жейсиз. Бир чалганда телефондо айтып калдыңыз, Назира эже, мен айылда жүрөм депчи. Анан айттым, жанагы күз берекелүү эмес беле, түшүмдөрүн жыйнап жүргөн го деп сизди аябай күттүм. Жана эме ыры бар го, Жонини күттүм деп сизди күтүп жүрдүм. Кайсы айылда чоңойдуңуз? Кайсы топуракты чуркап ойнодуңуз? Кандай тандыр нан жедиңиз? Айылда эле, чоңой эле өскөн баламын. Анан именно кайсыл айыл экенин айтпай элем, буга чейин такыр айткан эмеспиз. Анан ошол өткөндө сес чалганда айылда жыйын терим болуп, үйдөгүлөргө жардамдашып барып, ошентип жүргөнбүз да. Картошка казып, ошо поледе жүрдүк. Поледе. Өзүңүзгө жагабы ушул процесстерде, же үйдө кичи бала жокпу? Жок, менин инилерим бар. Инилерим бар. Жардамдашышат. Ошондой. Анан өзүм да барып кичине каралашып жардам берип, ошентип жүрдүк. Ата-энеңиз канча жашта? Ата-энем жаш эле. Жаш эле. Канча баланы тарбиялап чоңойт? 3 ай. Үчөөсүздөр, Сиз анан эки иниңиз барбы? Ооба. Кыз жокпу? Ооба, бизде кыз жок. Демек бүт эле жумушту жасай турбайсызбы анан кийин, идиш жууп, тамак жасап дегендей. Мурун кичинекей кезде ушундай болчу. Идиш жууп. Эми болуп калат да баары бир. Ооба да. Ата-энеңиз кайсы кызматтар кылат эле? Иштечү эле, атаңыз жумушка жөнөтчү эле? Ким тосуп келет? Мен негизи немем, мугалимдин баласымын. Анан атам болсо айылда эле дейкан. Ошондой. Мен по-моему мурун айткан эмес болушум керек. Интервьюларда ошо 3-1 тууган экенин азыр эстесем. Мугалим деп калбадыңызбы? Демек мектепте жакшы окупсуз да, Умар? Анткени мугалим баласы болгондон кийин окуш керек да. Ооба. Эжекелерибиз келет да. Келип, сен мугалимдин баласысың да, анан кантип эле болсун ушундай деп, тентек кыласың, тентек кылсаң эле ошентип эле киришчү да. Ошо. Кайсы сабак көбүнчө жагат эле сизге? Азыр неме?
плитканы иштетелби? Түздүп алыңыз ташлап. Ташлап түздүп. Кайсыл сабак жагат эле көбүнчө? Паёвый сүйгөнүм биздики мен өзүм апам кыргыз тили адабият. Анан кыргыз тили адабият го деп анткени кичинекей кезде жана дипломацияларды айтып, көркөм окууларды айтып, ошентип эле жүрчүк да. Ошо. Демек, мугалимдин үй бүлөсүндө чоңоюп өскөн экенсиз. Умар, азыр эми аялдарга көрүп атпайсызбы? Мырзалардын кылган мамилечи баарды эмес эми, баарды эмесчи көрүп атпайлы мынакей. Кече жакында баардыгыбыздын жүрөгүбүздүн үчүн алган бир окуя кабыл алдык. Ага чейин да толтура окуялар болгон. Сиздин атаңыз, апаңызга кандай мамиле кылат эле? Жакшы. Азыр деле жакшы эле. Буга чейин деле жакшы болчу. Көрүп билеңиз мындай кандай мамиле кылат эле. Сиз эми 18-17 жашка чейин үйдө болдуңуз да. Айтып бериңизчи ошо кандай мамиле кылат эле, жардам берет беле, суусун көтөрүш, балким уюн салышай калып, же сен тегини кыла кал, мен балдарды курсагын тойгуза калайын мындай. Мен ошол кездеги мырзалардын айымдарга кылган мамилесин сурап жатам да. Келиңиз ачык сүйлөшөбүз. Кандай десем, эми эмне десем, эми ата-эненин негизи мен тамак жасап берген эсимде, кстати. Үйдөн ошол тамак жасап, ошентип калышчу да. Атаңыз, апаңыз кылганда жардам берүү. Эмне тамак жасап элесиңиздерби? Суп болуш керек, суп, иногда курдак, кичинекей кездерде шашлык жасап беришчү, ошентип. Чогуу, эми азыр эстегенде мындай жакшы элестер бар го. Бирок азыр деле жасайт. Көрүп калам да иногда. Умар, анан мектепте окуп жүргөндө тентек белеңиз? Мындай бир карагандачы, мындай эмеде көрүнөсүз да, жумшак, мындай анан мындай уруш мушташтан алыс болгон, мындай отличник баладай көрүнөсүз. Кээ бир жанагы сиз барган интервьюларыңызда же болбосо жанагы съемкаларыңызда эмне сахар программага барганда өжөрлөгөнүз, мындай эме кабагыңыз бүркөлүп, ошол кишини мындай эле жеп койчудай эле да. Анан менде ой боло берет да, ушул Умар Дадановдун өзү кандай өзү? Токторокмун да. Жана со стороны видения деп коет го, ошондой айтышат. Анан мен өзүм мектепте окуп жүргөндө токтоо эле болчумун, и в то же время балдар менен эле жүрчүмүн да, чогуу эле жана тентек кылып, ошондой эле болчук бүт барыстан. Азыр плитканы күйзүлүк, күйүшкө, май. Плиткаңыз. Демек тентек эле болчу экенсиз, Балдар менен ушашат белеңиз, 1 ай, 2 ай болуп, мен мисалы үчүн өзүм деле айылда өсүп калып, эсте бар да, биздин классташтарыбыз, байкелерим. Болот беле ушундай учурлар? Ооба, бизде кадимкидей эле балдар менен урушуп, 1 ай болуп, жана 1 айылда отпайсызбы, азыр эстеп кеттим, ошо балдар менен башка айылга барып, ошондой учурлар болчу. Бирок эми ошону азыр ойлосомчу, мектепте окуп жүргөн кезде бар элчи, жаштык кезде ошол нерсени, например, биз азыр могу өсүп келаткан балдарга айтышыбыз керек да. Андай нерсени жок кылышыбыз керек да азырчы. Менин оюм да. Уже мышленияны башкачараак кылыш керек да. Ошентип ойлойм. Анын кереги жок деп ойлойсузбу? Ооба, андайдын кереги жок. Анан жанагынтип дедовщина деп коет. Бири-бирине жанагынтип налог салып, балдар бири-бирине урушуп, канча деген ошол кездерде, например, биздин айылдан болгон болуш керек, ошентип суицидка чейин барышат, мисалы. Эмне кыларын билишпейт да. Айла жок. Подростковый моментте. Анан менин оюм ошол нерселерди токтотуп, негизи эле ал нерселерди токтотсо жакшы болот да. Керек эмес, Анан баягы өсүп келаткан ошол поколенияны мышлениясын алмаштырышыбыз керек деп ойлойм да менчи. Ошого сиз менен биз пример болуп, себепкер болуп айтып турушубуз керек. Так, негизи элечи. Мушташпага уктуңарбы? Май коюп алайлы. Умар, мектепти аяктадыңыз. Анан чоң полосатый сумка бар, кыргыздардын жакшы көргөн. Көтөрүп борборго келдиңиз. Кайсыл кесипти аркалайын дедиңиз? Болот го, мисалы үчүн кээ бирлер айтат, милиция болгум келчү дейт, анткени Джеки Чандын бир киносун көргөм дейт. Бирөө айтат, ырчы болгум келчү дейт, анткени дейт, Семик Бешекеевдин ырдагын көргөм дейт. А сиз кимге таасирленип борборго келдиңиз? Юрист болгум келчү мен, өзүм. Юрист болгум келчү, алып баруучу болгум келчү. Ошондой болчу. Анан эми борборго келгенде биякта эле болчук негизи, биякта жакта. Ошентип эле жүрчүк. Ошол. Келип, ошо юрист болгум келчү, бирок тилекке каршы мен юрист эмесмин азыр. Башка окуу жайга тапшыргам. Азыр болсо экинчи
Кесип. менин кесиптин ошону окутабыз. Дагы окуп атасыз. Биринчи кесибиңиз кайсыл университеттин босогосун аттадыңыз? Эми айык барганда сизди бал менен май менен тосолгон жок да? Мен өзү тиш доктурмун негизичи. Ами Умар даданын тиш докторубу? Сапожник без сапог дейт го ошол мен. Ана? Сабал, Аха. ошол. Анан ал кесипти деле аркалаган жокмун, кичине иштедим, ошол бойдон эле иштеген жокмун да. Тиш дарыладыңызбы? Эми ошентип эле айтсак. Канча кишинин тишин дарыладыңыз? Алар сыймык менен монтип күлсө керек, могу тишин Умар даданов жасап бергенде, практика өттүңүзбү? Ошол практика малдарында эле бүтүп калды ошол бойдон. Анан дагы мен кеткен жокмун. Сиздики эмес экенби? Умар, биздин жаштарга да үлгү болуш керек да. Анткени өзүңүз билгендей, кесип туура таңдаш керек, анан жубайды туура таңдаш керек. Анткени кесип менен биз жанбаганбыз, жубай менен түбөлүк жашайбыз. Ошол кесип сиздики эмес экенин качан түшүндүңүз? Мен негизи окуп аткан малда да. Кстати, ошону мисалы биздин студенттерге, абитуриенттерге негизи деги эле мектепте окуп аткан ошол 11-класс бүтүрүүчүлөр бар. Ошолорго ошону айткым келет. Эгерде кесип силердики болбосо, аны 1-курс болобу, 2-курс болобу, ошол малда эле аны токтотуп туруп эле. Лучше өзү каалаган нерсени кылган жакшы экен да. Анткени адам өзү жакшы көргөн нерсени кылса жакшы да. Эртең менен туруп ошол жумушуна мен эми жакшы көрсө жумушуна барып, ошонун натыйжасында чыкса ошол нерсени. Баргысы келбей, эптеп эле барып бирөөнүкүн кылып аткан ушундай болуп калат да негизи. Жана ата-эненин бир кыялын орундайм деп. Ооба. Анан ата-энеден коркушат да көбүнчө. Эми ата-энем ушинтип мени тапшыртса окууга, окуу жайга. Анан ушундай эмгектерди кылган, кантип эле кетип калган ошондой эле. Аны мен оюмча андай болбош керек такыр. Эмнени кааласа, ошол тарапта кетиш керек. Сиз ошондо эмнени кааладыңыз? Мен азыр журналистикаге жатам да, ушул жак менен эле кетип баратат. Алгачкы интервьюңуз эсиңиздеби? Мага качан билбейм. Канча жашта элеңиз сонда? Кимден интервью алдыңыз? Мурун биринчи интервью барбы? Биринчи интервьюңуз, Биринчи интервью бар меники. Назира Айтбекова менен дагы телеканалдарга барчумун. Böyle жактарга болгон жака эле барып койчумун мен негизи интервьюларга. Ошо. Жумуш оор экенин түшүндүңүзбү? Анан негизи эле оор биздики. Мисахар программасына келгениңизде көп комментарий окуп калдым эле да. Бул эмне өзү токтоо экен, бул жанагы кафе ресторандардын ээси менен салгылаш алат экенби деп элечи. Анан чындап эле карап көрсөк, оор жумуш да, оор кесип. Менде мындай бир суроо да, мисалы үчүн Борбор калаада ушундай бир текшерүүлөр болсо, жеңил эле өткөндөй да. Түштүк жакка барсаңыз эле ызылдап кетишет да, эмнеге? Ызычуу көрөктөй сезиле берет магачы. Же түштүк жак сизди жакшы көрбөйбү? Биздин азыз кол салуу болуп атат, бизди кое бербей жатат, милиция мындай бир ызычуу көбүрөөк да. Түштүк жак эмнеге сизди ошондой кабыл алат? Же ал жактын мындай менталитеттери башкачабы Борбор калабызга караганда? Биздики мен ошондо былтырбы же мурдалыбы ошондо барганымда кардарды коелук, тамак жеп отуруп, кухняга кирип көргөнгө болот экенин билишчү мисалы. Ошондой экен. Ошондой болчу да. Анан биз барганда, конечно, биринчи жолу көрүп аткандай эле болду да, мындай нерсени. Анан ошондой реакция болуп кетти окшойт деп ойлойм. Мен бирок барганда кадимкидей эле айтам, түшүндүрүп берем. Ушундай болуп атат, ушундай. Менин атым Умар Даданов, Мисахар долбоору. Уруксатты кирсең. Анан болушпайт да. Биз ошол эң биринчи съемкаларыбыздын бири Манас ата деген кафе болду. Манас ата кафеси. Аяк түзүчү болгонсуңар, бирок жакшынакай эле киргенсиңер, ынтымактуу эле. Ооба. Башында киргенсиз, жакшы эле. Киргенден кийин эми 3 этажный здание экен да. Аякта да биздин кафе ресторандарда эмес го, 3 этаж, аябай чоң. Анан кирип, кадимкидей эле киргенбиз, киргенден кийин жанагынтип сүйрөп чыгып, киргизбей ошентип башташты да. Эшикке чыкканда мен алар менен 2 күн жүрдүм негизи. Биринчи күнү съемка жүргүздүм. Ошондо түштөрдө баштасак бир кечке маалында бир 1-2лерде баштасак бир 6-7лерде токтоттум да съемканы. Эртеси күнү кайра бардым. Киргизбепсиз мени. Ага чейин ичине кирип көргөн болчумун да. Анан ошол бойдон киргизбей койду да. Мен аларга айтып атам, Мыйзам деген Кыргыз Республикасы мыйзамы бар депчи. Силердин ички талаптарыңар
ички өзүңөрдүн талаптарыңар алар деген ашпаш керек. Биздин мыйзамдар. Ошентип айтып атам. Түшүнбөгөчтү да. Ошол. Андан кийин ал съемкабыз чыкты. Чыкканда бир кыска убакыттын ичинде 1 миллиондон ашты окшойт, бир сутканын ичинде. Просмотрчу YouTube каналдан. Анан 7 метр красный зонадон жолго чыгып кеткенин элдин баары билишти. А по факту ал жерде 1 этаждуу үй болуш керек болуш экен да. Алар 3 этаждуу ресторан салып салган. Ошонун баары чыгышты. Ошол кезден баштап азыр ал ресторан жабык. Азыркыга чейин. Анан жаңылануу болуптур да кыскасы. Жабык, анан алар деген сотко берилип, азыркы күндө мына 1-2 ай мурунку дейм. Ошондо уктум, сот милдеттендирип аларды өзүңөр бузасыңар ээлерине, хозяиндерине. Же либо келип сиз мэрия өзүңүз бузуп кетесиз. 7 метр жолго чыгып кеткен. Боюнчасы ушинтип 2 ой болуп калды. Мен ал ресторанды мен мисалы жапканга мен анчалык желанием жок болчу да мен оюмда жок болчу. Иштей беришсин, просто таза талаптарга жооп берип иштетсин да, мыйзамдуу жол менен. Болду. Болгон ошол болчу да. Анан анчалык душман топтоп мага эмне кереги бар ошонун. А башка ресторандар, например, ошонун жанындагы бар эле. Биздин бар экенибизди билишти да, келерибиздечи. Өзүлөрү эле жабылып, ошол кафе. Эч ким барган жок. Жумушуңузду жеңилдеткен турбайбы? Эч ким барган жок. Санапидем станцияда барган жок. Эч кимиси. Өзүлөрү эле жабып, анан кайра ачылып иштеп атышты. Умар, карасаңыз, сиздер иштеп атканыңызга бир 4 жылдын жүзү болуп калдыбы? Жок, 5 жылдын негизи не сахар долбоорун башталганда. Не сахар долбооруна 5 жыл болду. Ашты. Эмнеге сиздер менен санэпидстанция иштешкиси келбейт? Сиздер алардын көзүн ачып атасыз, жумушун жеңилдетип берип жатасыздар. Эмнеге же жанагы кыргызчылыкка салып коюп атабы? Келсе тамак берип коюп, бир аз акча берип коюп, алар көздөрүнө розовый очки тагынып кетип калып атабы? Мен өзүм кол менен кармап болгон жокмун, бирок айтышат да мага. Ошентип келди, ошентип эле бүтүрүп коюп деп. Алар деле сизге келет да туурабы? Алар деле келет да, аны кыдырат да. Мен мисалы Бишкек шаарында мен Нани деген кафеден өткөндө эле тарткам, набережныйда. Таракан уясы болуп калган да, эми такыр болбойт. Анан ал жерге барып кеткенден кийин, анын эртеси күнү же 1-2 күндөн кийин санапидем станцияга барып кетти. Мисалы менин оюм, ага чейин эмнеге барбайт да ал жака. Мага чейин эле барышты. Келген деп айтат тиги жактын администратору. Анан келсе эмнеге жапкан жок кухняны. Ошол нерсе болуп атат. Көзү менен көрүп турат да, жаптырчу керек да. Алардын мыйзамдуу укугу бар да. Неплановая проверка чыкканга мыйзамдуу. Каалаганчы да кеп. Бирок аларда мындай экен го, бир күн мурун жөнөтүшөт экен. 14 күн. 14 күн. Ден кийин силерди барып көрүп кетебиз деп. А негизи алар барып келери туурасынан кабардар бербей эле түз эле кирип барганга укугу бар да. Ооба. Ошол неплановая проверка менен негизи барганга укугу бар да алардын. Анан аны кылбай жатты. Ушул алар мамлекет тарабынан айлык алышат, Ооба, мамлекет тарабынан айлык алышат. Менин кайсы жылы эле жанагы площадьтен машиналарды подап кетишти эле 2021-жылкы машиналарды. 2021 болуш керек болду, 2020-жылкы машиналар. Жапжаң машиналар подап кетишкендер. Эмнеге иштебейт деңиз, астында автоунаасы бар, айлыгы бар. Ошол молда телефонду ачып карап турам да мынтип. Ошондой. Келгениңизге көп эле болуп калды. Сыйлык беришти сизге. Жакында эле президент сыйлык берди. Арасынан сизди көрбөдүм. Эмнеге? Дагы иштеш керекпи? Садыр Жапаровго? Ал мамлекеттик структураларга берилет турат. Ошентип берди болуш керек. Эми десем, менин оюмча, мен ага чейин өсө элек болушум керек. Дагы иштеш керекпи? Иштеп. Сыйлыктар боюнча берки жылдын мыкты журналисти, ошондойлор барго. Ошолорду берсек. Сертификаттарды, мыкты YouTube канал. Ошондой эле майда барат сыйлыктар деңиз. Жакшы эле. Жакшы эле. Умар, бош убактыңызды программадан тышкары кантип өткөрөсүз? Кантип салгандай? Сиздердин жумушуңуз аябай оор да. Эл менен иштешүү, ар жака барсаңыз каргайт, шилейт, жаман, жаман сөздөрдү айтат, негатив. Душмандар көп. Душмандарыңыз көп. Анан ошол негативден адам баласы арылбаса ооруйт да. Анан сиз кантип саласыз? Салганда эми
досторум менен отурабыз, сүйлөшүп отурабыз, ошондой. Досторум бар. Кээ караоке барып ырдайбыз. Ырдауды жакшы көрөсүз. Эми аябай деле эмес, негизи ырдап коебуз да. Досторуңуз көбүнчө кайсы ырыңызды сурап калышат? Умар, ушул ырың жакшы ырдайсың, ырдачы деп. Жөн чогуу чараны эле ал жерден. Эмин агайсыл эткенин айтып делем. Мирбек Атабековдун ырларын көбүнчө. Жан дүйнөңүз көбүнчө кайсы музыкага жакын? Лирикалыкпы же кайгы-муңдуу же шаңдуу? Жок, кайгы-муңдуу деле эмес. Мен мисалы кыргыз эстрадасынан, кыргыз ырчылардан Мирбек Атабековдун творчествосуна аябай сыйлайм. Ошонун ырларын көп угабыз. Ошо. Дагы деле эми башка ырчылардыкын деле угабыз, конечно, но баса белгилеп ошону айткым келет да. Өзгөчө кайсы ырыңды угабыз? Кечки Бишкек дегендей. Кечки Бишкек. Сен кайсы ыры? Барам сага. Ырдап көрбөйлү бир куплет? Жок. Билбейсизби? Жок. Мен эмкиге караоке даярдап коеюн, чогуу ырдап көрөлү. Достор, Кудай буйрса эмки эфирибизге биз Умар Тадановго караоке даярдап коелу, ырдайлы чогуу. Умар, китеп окуйсузбу? Акыркы жолу кайсыл китептин бетин ачтыңыз? Же электрондук китептер жагабы сизге? Мага бир биздин карындашыбыз чет өлкөдө экен. Америкада. Вроде ошо Америкада болуш керек, Америкада. Анан ошол жерден китеп жазыптыр да. Өзү. Китеп жазып, анан бул жактагы туугандары менен мага берип берген да. Бир жолу сторисиме чыгарган болуш керек. Ошону окугам. Эмне жөнүндө экен? Я полюбила тебя в Америке деген китеп экен. Сонун го? Ошондой экен. Эми өзү жазыптыр да. Анан ошону окугам акыркы жолу. Бирок аягына чейин бүткөн эмесмин. Где-то бир жартысына чейин окугам. Анан ошол бойдон карап албай кетип, ошону окуп бүтүрүшүм керек да. Сиздин жумушуңуз менен спорт менен машыгыш керек да? Физикалык жактан да күчтүү болушуңуз керек. Бир 10 адамга тургучтук беришиңиз керек да. Спортту жакшы көрөсүзбү? Спорт менен машыгасызбы? Кайсы спорттун түрү жагат? Мен негизи залга барам. Ошо. А негизи спорттун түрү дегенде биз кичинекейибизде күрөшкө катышчык. Анан азыр баскетбол ойноп койчумун мен. Бирок футбол ойнобойм да. Ошону азыркыга чейин футбол ойнобойм, мен баскетбол ойнопмун. Жакпайбы футбол ойногон? Билбейм, мындай. Мырзалардын спорттук Аябай мондай жакын эмесмин да футболго. Ошо. Ат минесизби? Ат минген жагабы? Улак чабып, көктөрүп. Айылдан ат менчик. Азыр минбейсиз? Жок. Менимче бардык айымдарга бул суроо жакса керек, айымдар. Умар Дадановго кандай кыздар жагат? Кандай сапаттарга ээ болуш керек? Сиздин көзүңүз менен бир идеалдуу бир айымды сүрөттөп берсеңиз, айымдын ушундай сапаттары болуш керек деп. Кантип сүрөттөп берсем? Билбейм, эми ар бир эркек негизи өзүнүн апасындай адамды издейт эмеспи? Ошондой эле, самое главное жакшы болсо, тарбиялуу болсо. Тарбия, Ыймандуу, сулуу. Анан? Сулууну кошуп кеттиңизби? Сулууну кошуп койдум, анан? Ошолор эле. Ушул гана. Мындай өзгөчө деле, негизи антип деле ойлонуп көрбөптүрмүн негизи. Лимондон сыгып койгула. Лимон сыгып койлу. Умар, мындан бир жыл мурун интервью берген экенсиз, окудум да, атайын кирип көрдүм, бир жума мурун баш багып. Бизде Нисахар программасынын күчтүү деле демөөрчүлөрүбүз жок. Жана антип деле кыйрат деле YouTube каналыбызга акча түшпөйт. Кээде чыгып таксовать эткенге туура келет деген. Сиз андан бери бир жыл өттү да. Ошол кездеги Умар Даданов менен азыркы Умар Дадановдун айырмасы эмне өзгөрдү? Өзгөрдүңүзбү? Таксалып, чыңалып, ошол съемкаларга барып аткандачы. Мисалы менин келгениме 2 жыл болду. Ноябрда 2 жыл болот го дейм. Ушундай болуп да. Анан мурун таксиге чыкчумун. Азыр кичине такси болбой калды да. Анткени мен өзүм эле
чыгайын эле дейсиң бирок. А мынтип отуруп кетип барат, мынтип карап турат да. Карап туруп. Сиз жана Умар элеңиз депчи. Умар дейби же жана Исахар дебейби? Атыңыздан эле айтабы? Көбүнчөсү Умар Даданов дешет. Байкелерибиз, эжекелерибиз ошо. Анан Же өмүрүңүзгө коркунуч болуп, аңдуулар болгондон улам таксиге чыкпай калдыңызбы? Кечкисин негизи ооба, мурун деле кечкисин уже чыкпай калгам. Негизи эле Исахар долбоорун баштагандан кийин элечи. Анан жумушубузга да жанагындай кооптуу нерселер болуп калышы мүмкүн да, иногдачы. Жалгыз жүрсөм, ошондой нерселер болуп калышы мүмкүн. Мен азыр ойлогом да, Умар Даданов бир Lexus менен келсе керек, же бир траксиоты менен келсе керек депчи, охранасы менен депчи. Жөнөкөй эле бир машина менен келгенибизге аябай таң калды. Биздики эме Fit. Fit менен эле жүрөбүз. Ал Fitти дагы бир байке берген, бизге айдап тургула деп. Ошо менен айдап жүрөбүз. Ал машинанычы. Чыгармачылыгыңыздарды колдоп жасап аткан ишиңиздер да? Ошо менен эле жүрөбүз. Умар анан болобу кээде ушундай кыргызчылыкка келип Умар сүйлөшө элеми, могуну алып кой эми мен тазалайбыз, жыйнайбыз деп мындай пара болобу силердин жумашыңарда? Барбы ошол нерсе? Ооба, предлагать этишет, аябай эле. Көз жумбай эле. Сүйлөшүп коелук, ушундай кылалык деп. Чарбай эле кой деп. Ооба. Анан мен аларга айтып атпаймынбы байке депчи. Андан көрө ошол постоянно бүт интервьюм баарында айтам, ошону азыр деле айта кетейин. Ошол мага берип аткан акчаны ошол кухняга эле салып коюңузчу депчи. Ошол наоборот бизден болсун деп коем да. Өзүнүн аркасы. Жок, албайсың да тиги айтып баратканда эле айта да алышпайт. Акырын четин чыгарып жанагынтип бир нерсе деп атканда эле уже негизи предлагать этишпейт деле. Бизди билет да кандай экенибизди. Албарыңыздар да? Айтып баштаганда эле кайра өзүлөрү эмне болоорун. Сиз айтсаңыз керек, айланайындар, мен келгенге чейин эле жуп тазалап койсоңор деп, Ооба. сөзсүз түрдө мен келишим керекпи деп. Көрүп атасыңар да, барып атам дейсиз да? Барганда деген, мисалы, аларга реклама болот да мен барган. Эгерде таптаза болсочу, ушул жердегидей таптаза болуп турса. Анан бияк студияда бир кой. Анан реклама кылып кетесиң да ошол жердечи. Таза экен. Таптаза экен, молодцы, жакшы иштеп атасыңар. Ошо тигилерге да реклама өзүлөрүнүн да жүзү ачык элгечи. Ошондой. Демек пара албайсыздар, жакшы экен. Исахар программасынын бир комментарийине бош багып калдым. Ал жерде айтылат да. Умар, сураныч сиздерден ушул Фаиза кафесин текшерип бергилечи деп көп жазышат да. Неге ушул Фаиза кафесин текшербейсиздер барып? Же текшерип кетилгенби ал жак? Жок. Мисалы, биздики эгерде нарушение бар болсо, менин оюмча да. Жанагыдай эле айтып атпаймынбы, мен деген тигилде Оштон жанагынчалык ресторандар жабылып калды. Бишкектен деле жабылган көп элечи. Анан мисалы объективно карайм да менчи. Анткени ал бизнести любой бизнесмен, мисалы ишкер, ошол кафени ачардан мурун жанагы аракет кылып, иштеп таап, анан ошол бизнести курган да адам. Анан менин колумда ушундай Исахар бар деп болуп эле, мен Умар Дадановмун деп бүт бизнестин баарын талкалап, мисалы көбүнчө азыркы предпринимательдер, кээ бир да журналисттер да бар. Ошол ишкерлер бизди, мени, Умар Дадановду ишкерлердин бир душманына айлантырып койушкан да азырчы. Бизнести токтотуп салуучу бир аппарат сыяктуучу биздичи. Жок, андай эмес да. Негизи андай эмес. Мен ошону түшүндүрүп жеткиргим келип атат да. Мисалы ошол ишкер иштесин, просто таза иштесин и все. А биз болсо барып ошол жерде кемчилигин айтып атабыз да. Бунун мындай кылып койчу, буну алып койчу, болду. Иштей бер ошондон. Мен эч нерсе деген жок. Наоборот, секи жакшы болсун деп атам дейм да. Анан жана цехтерге барганда деле, чоң-чоң цехтер барбы? Булочка, пряник пиширган жерлерби? Аларга барганда деле, мисалы Кутнан деген бар. Ошону айтайын, мен бир жолу барып тарткам. Кыргызстанда мисалы жана европейский стандарт деп коет. Ошолордой цехтер бар да биздечи. Анан мисалы ошол Кутнанын ичинде даже жана пол жууганны мындай аппараттар болот го, жана пол жууп жүрүшөт го. Ошондойлор бар да, алардачы. Бүт нормаларын баары соблюдайт. Ошол эле Тойбостор, чоң-чоң фирмалар да булар. Бүт талапка жооп берет, Анан ошондой фирмаларды ойлойм мен.
бизде кыргыздын атынан ошончолук чоң организациялар, чоң фирмалар чыкса, эмнеге жаманбы, туурабы? Сонда анан биз киргенде мен ошону аракет кылып атам. Например, кафеге кирип, мен айтып атам, "Муну жазап кой" депчи. Болду. Ал жазап койсо, кайра өзүнө реклама болот да. Эч кандай бизнести токтоп салуу же душман болуу бирөөгө андай биздин оюбуз жок. Анан сиз айтып атпайсызбы Фаиза депчи. Анан Фаизадан нарушение жок болсо, жалп жок болсо, жөн эле иштеп атышса, анан барып алып эле өзүң властиңе таянып эле жана антип башача берген да болбойт, Кудай билет. Ошондой ойлоном да мен. Ошол кафеден сизге кардардан видео сурануу келсе, сөзсүз түрдө ошол кафелерге барасыз, демек Фаизага жалап түшпөптүр да сиздики. Жакшы. Ошондой жалаптар аз болсун сиздерде. Окулбаган каттар, келген видеолор эмне болот? Алар университеттерге жетпей деле калат болуш керек. Бул эмнеден улам суроо? Албетте. Балким Таласта бир Нисахарды даярдасаңыздар, бир команда, Түштүктө бир команда болсо, Бишкектен сиз эле болдуңуз, сизге көң калдык. Гөлдө бир дагы сиздерге окшогон бир күчтүү команда болсо, балким сиздер жетөлөп бир чоң бир иш чыгармаксыздарбы, көбүрөөк иш жасалмакпы деген суроо да. Негизи ойлонгом мен анычы. Анан ойлонуп келгенде жана биздин жумушубузда, деятельностубузда, жумушубузда жанагы сот процессине чейин уламка чыгып мүмкүн эле Зекичи. Анан бул жакта туруп, мен мисалы тигил баланын эгерде ошондой болсо да, менин оюмда өзүм ошентип ойлондум да, Оштопте Баткенде жүргөн бала, например, эмне болуп атканын билбейм да менчи. Сактай албай калган эмеспи? Анан биздин мисалы Нисахыр долбооруна да сөз тийип да калышы мүмкүн да. Ошол нерселер бар да. Биздин өзүбүздүн да нюанстарыбыз бар. Ошондойчу. Анан башында ойлонгом, андан кийин кайра аны токтотуп калдым да. Азыр, например, бир жума Бишкекте жүрсөк, бир жуманын ичинде Баткенге барып съемка кылып келе алабыз да. Машинабызга отуруп алып эле, оператор болуп эле. Кудай, ушул жылдын аягына чейин фит машиналар чоң дөңгөлөктө башталып калса экен, бир чоң батабызды береличи жалпы көрүүчүлөр менен. Анткени фит менен түштүк жактарга жетиш кичине оор болуп калат да. Ушу Нисахар программасы өткөндө барып апаң каттамасын тартканда аябай ыраазы болгом да. Өзүм да кайра публикацияларга чыгарыпчы. Андан кийин да көлгө барып бир өтүп баратты, баш багып койдуңузбу, Умар? Мага айтышты. Мен ошондо, например, апамдын каттамасына мен барбаганымдын себеби, мен былтыр эле бармакмын айкачы. Анан бул сезондун, например, башында эле бир жолу барып калдым. Анан тигилер жумуштар токтоп калмактан да. Ары бери өткөндөр, мисалы, сиз токтобойсуз айкачы уже биздин съемкадан. Мен бар элек болчумун, сиздин программаңыздан кийин дерлик эле барбай калдым. Мен жаздым, бетиңер калын экен, жабытпайсыңар, эмне жаба албайсыңар, оңдоп түздөп жабып койбойсуңарбы депчи. Мен өзүм өмүр үчүн кооптондум, Умар. Жана сиз көрсөткөн 3 ачык газ баллон канча деген адамдардын өмүрүн алат да. Кудай сактасын, эгер ошол жерде газ баллон жарылса, канча киши болсо, тиги кичинекей балдардан бери ошол жерде жашоочулардын өмүрүн алат да, ачык газ баллон. Билесиз, быйыл аябай күн ысык болду. Бир нерсе болсо, албетте кыйналган биз болуп калабыз да, жакындарыбызды жоготуп. Сиз көрсөткөндөн кийин мен ал жака келген жокмун, Умар. Анан бул суроодон улам. Жана поезд жолчу. Поезд жолунун жанында эле экен, 5 метр. Андай болуш керек да, 100 метр болуш керек экен. Тиги 5 метр поезд жолунда. Ошол да нерсе бар да. Жаңы эле айтып атпайсызбы, тиги келатып да бир жолу кирдиңизби депчи. Анан ошон өтүп баратканда тиги жанымда дос балам бар, ошол айтып калды. Бир кирип карап койбойлук болгон депчи. Анан негизи эле биздин жумушубузда мен предупреждать эткен жок да. Алдын ала келип айтканчы. Анан жок деп ошентип өтүп кеткенбиз. Ошол бойдон кирген эмесмин. Жок, алар жабылган жок, ошондой эле иштеп атат. Арасында жабылып, тазаланып, кайра ачылгандар болду. Анан эмнени айткым келип атат, жанагы апам каттамасын Дубайга барып келдиби? Дубайга барып бир каттама жасап келди. Ошону айттым да, мен айттым да, ушунча биз деген казактын арасынан бир өң таңдой биздин кыргызды, мисалы үчүн, байке алып барып келди, Жоодор байке элестетсеңиз, ошондой шейхтерге чейин. Ошого жүрөгүм ооруду да. Кандай кыйын кишилер келип ошол жерден тамак ичти, ошол жерди тазалап койбойсуңарбы депчи. Аябай жаман болдум да. Анан менин оюм ошол да, мисалы, эмне үчүн барган жокмун, мен ошол үчүн барган жокмун да. Алар мисалы кыргыздын ушундай национальный бир өзүнүн улуттук тамагын элге көрсөтүп атат да.
ошондой болуп аткан жерге барып алып бут тосуп бир каякта эле бир журналист келип алып элечи ызы чуу кылып элечи ошол жерге сиздин деле ошентип канча жерге барбай койдуңуз бооруң ооруп? ооба мен айтып атпаймынбы ошондой кичине объективный мыслить этишим керек да, анткени бизнеси жабылып ошентип калышы мүмкүн да адамдардыңчы. Эмне биз уланып беребизби анан? Жок, мен ошентип ойлонуп аткам тиги жакта. Анан сезондун башында деле барып коймокмун менчи. Бир жабылайын атканда бардың, сабак августтарда бардың, сабак көрдүм. Көл деген мисалы именно жанагы жерден канча адамдар өтөт. Анан канчалык акча таап атышат тигилерчи. Аябай эле көп эле таап атат. Мисалы бекер берген жок да ал жердечи. Анан ошого жараша акчасын алып аткандан кийин таза талаптарда жазап берсе болот да. Анан вот жакын арада эле барып эле кандай экенин элге көрсөттүм. Анан биз эми монтип жабылгыла, мондай кылгыла дегенден монтип айта албайбыз тигилерге. Эл өзү тараза, өз баасын берет да. Кафе, ресторандарды, хлебобулочный жана башка нерселерди иштеген мырзалар, айымдар бизди көрөт да азырчы. Ошолорго бир кандай каалап тилек айтат элеңиз? Сизди көрүп жаткандарга. Ден соолук. Жакында барат ооба. Жакында ооруп калышы мүмкүн, тазалап койгула дебейсизби? Жакын арада силерге конокко барып калышы мүмкүн Умар Даданов. Ошондуктан жыйнап тазалап койгула. Чогуу жасаган тамак аябай даамдуу болот дейт. Бирок бүгүн Умар Даданов эс алуу күн деп сыйлап, кыздын 40 чачуу деп сонун бир балыкты курууду. Келиңиздер чогуу Умар Дадановдун баалыгын дамдап көрөлү. Кана, Умар, келиңиз, сиз биринчи эркек киши улуу. Мен мына кичине туздан сеп коеюн. Дагы? Жок, сиз могу жемиштерге. Могу жемиштерге сузметкен жоксуз. Сузган жоксуз да. Кана. Жок, иштеңиз. Ооба, келиңиз. Бысмыла. Кана, кандай болду экен? Кызыл пияздан. Туз экен. Жок, коюп турсаңыз мен. Аябай туз экен. Кана. Пияз менен жеп атам жакшы. Аябай сонун болуп турт менен. Көздүн берекеси, караңызчы канча мөмө жемиштер бар, Сизге негизи өзү кайсы мезгил жагат? Келиңиз, мен кабыл алалы. Жаз жай. Жаз жай? Кыш деле жагат негизи. Неге? Тандабайт элекмин мен. Аны ойлонгон деле эмесмин. Умар Дадановду эмне түшөлтөт? Эмнени көп ойлойсуз? Көп ойлогондордун мисалы жумуш, өзүбүздүн жумуш жатыбыз да, элдин ден соолугу болуп эсептелинет да. Жаңы эле мисалы ушул тамакты сиз менен жазадык, ушул жерде таза жазадык. Бизде Нисахыр долбоорунда канчалаган видеолор чыгып атат, кандай жанагындай ойго келгис нерселер да. Ичине кирсең көгөрүп кеткен, такыр болбой алган жерден жазып атышат. Андан чыгарып алып мектептин эшигинин алдында сатышат. Ошонун баары эле ден соолук да. Анан ошол нерсеге көбүрөөк көңүл бөлүп койсок, жалгыз, конечно, бир адам күрөшө албайт, ошондуктан элибизге да кайрылып кетер. Бул керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамына кирет. Негизи эле ошолго ден соолукка көбүрөөк көңүл буруп койсоңуздар. Эмне жеп атабыз, эмне ичип атабыз, Туура айтасыз. Негизи бүгүнкү маектен бир нерсени байкадым, аябай токтоо, бардык нерсе олутту ойлогон, терең караган мырза экенсиз. Качан үйлөнөсүз? Буйрса. Кудай буйруган, Маанилүү эмес каяктан экен. Эң негизгиси сизди сүйсө. Сиздин жумушуңузду колдособу? Суроолоруңуз сонун экен. Умар, сиз билет атасызбы, сиз деген жала Нисахыр программасынан көрүп эле Умар Даданов. Умар Даданов ары жакта медалдын аркы бети бар да. Кандай экенин билгиңиз келет экенде, көрсөң жөнөкөйлөп ала турбайсызбы? Жөнөкөйлөп ала экенсиз. Айттым го, мен бул жакка ойлогом, азыр бир мындай күчтүү бир 2-3 бир эме менен жанагы охранасы менен кирип келет го деп ойлогом. Көрсөңүз, мына фит менен эле келип калды замандаштар. Жөнөкөйлүк бул эң жакшы сапат адамда деп ойлоймун. Бул кандай десем, эчтекеге алмашкыс нерсе. Бул адамдын дээринен болот экен. Умар Даданов бүгүн ошол нерсесин көрсөтө алды бизге. Учурдан пайдаланып биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Чайыбыз кайнап калды. Отуруп ушул сиз жасаган балык менен чай ичели, алдан аркы коорашалы, дагы суроолорду сүйлөшөлү. Акыркы жолугушубуз эмес, Кудай буйрса Умар Даданов менен биз сөз түрү дагы жолугушабыз. Дагы башка өзүнүн рецепттери менен бөлүшөт. Бизди көрүп жаткан замандаштарга бир жаш калуу тилек айтсаңыз, жыйынтыктайлы.
Недеш кыргыз элибизде токчулук, аманчылык, самый главный тынчтык болсун. Жанагыдай эле ден соолукка карайлык достор. Ошол нерсе. Жакшы, рахмат. Сиздердей инсан бар болгондо мен ойлоймун, келечек алдыда, келечекте жакшы нерсени үмүттөнсөк болот. Мынакей өзү жогоруда айткандай, биздин бөбөктөрүбүз бул кыргыздын келечеги. Ал балдар эмне жеп, эмне ичип жатат. Ошого көбүрөөк көңүл бурсак. Аты жөнүм Назира Бердигулова. Кудай буйруса, расмий каналыбыздан көрүшөбүз. Рахмат.